Assalamu алейкум, назарыңыздарда алтын факт берүүсү. Бүгүн сиздерди өзгөчө шок кыла турган 10 факт тууралуу айтып бермекчибиз. Бриллиант жамгыр каякта жайт? Осьминогдун канча жүрөгү бар? Жана ошондой эле өлбөгөн жаныбар тууралуу айтып бермекчибиз. Анда эмесе биз менен бирге болуңуздар. Бал эч убакта бузулбайт. 1 жылдан кийин эмес, 2 жылдан кийин эмес, эч качан бузулбайт. Жада калса археологдор тапкан карападагы балдар дагы 1000 жылдап турса дагы жаңы куюлган бал сыяктуу сакталып калган экен. Ошондуктан балдын мөөнөтү эч убакта жазылбайт. Turritopsis nutricula медузасы жаныбарлардын ичинен таптакыр өлбөгөн биологиялык тирүү жандык болуп эсептелет экен. Бул медуза эч убакта өлбөйт. Муну болгону башка жаныбарлар же болбосо балыктар жеп алганда гана өлөт экен. Көк киттин жүрөгү ушунчалык чоң болот экен. Анын артериясынан чоң киши жөн эле сойлоп өтөт. Ушунчалык чоң деп элестеп жатасызбы? Туп-туура. Көк кит буга чейинки жашап өткөн эң чоң динозаврдан да чоң болуп, дүйнөдөгү эң чоң сүт эмүүчү болуп эсептелет экен. Эми элестетип коюңуз, 33 метр узундукта 150 тонналык жаныбарды. Бирок көк киттин кекиртеги ушунчалык кичинекей болот экен, ал болгону футбол тобунан чоң нерселерди жута албайт. Осьминогдун 3 жүрөгү болот экен. Анын экөө бакал оорулорундагы канды айланса, бирөөсү бүт денесинде кан жеткизет экен. Андыктан осьминог сүйүп калуудан коркпайт экен. Элестетиңиз, Сатурн менен Юпитерде кадимкидей эле бриллиант жамгырлар жайт экен. Жомок деп ойлоп жатсаңыз керек, бирок чындыгында эле ошондой экен. Болгону гана алар бизден 1,2 миллиард километр алыстыкта жайгашкан экен. Баса, айта кетчү нерсе, жайында ал жака такси кетет экен. Эгерде бара турган болсоңуз, баштыгыңызды даярдай бериңиз. Кишинин өзүнүн денесиндеги клеткаларынан дагы 10 эсе көп бактериялар бар экен. Ошол бактериялар бар болгон үчүн биздин денибиз сак болуп турат экен. Мына ошондуктан биздин организм айлана чөйрө менен тыгыз байланышта экенин эч убакта унутпашыбыз керек экен. Ушул күнгө чейин Африка пилин бир дагы адам баласы колго үйрөтүлө экен. Ал эми Индия пили илгертен бери адам баласына колго үйрөтүлүптүр. Африка пили ушул күнгө чейин жапай болуп келатат. А сиз билесизби эмне себептен экенин? Эгерде билсеңиз, жообун бизге комментарийге жазыңыз демекчибиз. 3-чү факт. А сиз билесизби, шам, кадимки эле свеча тең салмактуулукту сактаган космоста күйөрүн. Туп-туура ойлоп жатасыз. Албетте күйөт. Бирок оттун жарыгы башкачараак болот. Мына бул кадимки жердеги күйгөн свеча. Ал эми бул болсо космосто күйүп турган абалы. Булар Мир космос станциясынан тартып алынган сүрөттөр экен. Анан дагы айта кетчү нерсе, 10 минуттук күйө турчу свеча космосто дээрлик 45 мүнөттө күйүп бүтөт экен. Экинчи факт. Адамдын териси 8 килограммдан ашыгыраак болот экен. Бул дээрлик адам денесинин 16%-ын түсөт. Дененин эң чоң органы десеңиздер, жаңылышпай тери деп айта берсеңер болот. Дагы бир айта кетчү нерсе, 1 сантиметр куб терибизде 600дөн ашык тери бездери болот экен. Мына ошондуктан биз ар дайым тердеп, терибизди кургап кетүүдөн сактап турат экенбиз. Эң акыркы сизди шок кыла турган факт, Индиянын Дели шаарынын тургуну Махан Амарти Бхартиджи Ши Кудайдын урматына 1973 жылы оң колун көтөргөн боюнча ашул күнгө чейин жүрүлүү экен. Ал адамдын айтымында оң колун көтөрүп жүргөн кезде башында катуу ооруган. Бирок көп өтпөй колунун ооруганы токтоп, колу толугу менен артфобияга айланган. Тактап айтканда, жөн гана өйдө көтөрүп турган мүйүз сымал жыгач сыяктуу нерсе болуп калган. Бүгүнкү күндө ушул кишини Кудайга айланткан анын жолдоочулары дагы бар экен. Анын үстүнө анын айрымдары дагы ал кишини туурап, колун көтөргөн боюнча түшүрбөй келатыптыр. Назарыңыздарда алтын факт берүүсү болду. Эгерде сизди кызыктырган суроолор бар болсо, анда бизге комментарийге калтырыңыздар. Аны биз изилдеп, сизге эң жакшы жоопторун жибермекчибиз. Иштесең тиштейсиң, ойлонсоң жообун табасың. Жолугушканча.